Kүйөөм 2 жылда bir келип кетет. 4 ай эрди катын болуп жашап алса нике бузулат дейт го. Биздин никебиз бар бошонду. 6 жылдан бери кошула элекпиз. Кет деп көп айтат дейт. Мындай жашоо болбойт. Мындай жашоо болбойт. 2 жылда bir келет деген жашоо эмес. Бул зулумдук бири-бирине. 4 айдан көпкө кетпесин деген, нике бузулуп калат деген маселе жок. Нике бузулбайт эч качан. Качан оозунан талак сөзү чыкмайынча нике бузулбайт. Же болбосо казы бир себептер менен жокко чыгарбаса нике бузулбайт. Бирок 2 жыл келбей жашоо бул бири-бирине кылган зулумдук. Биздин никебиз бар. 6 жылдан бери кошула элекпиз. Кандай 2 жылда bir келсе, дагы 6 жылдан бери кошула элек болсо кандай болот экен? Кет деп айтат дейт. Өзүңүз карап көрүңүз. Антип жашоо эмес, өмүрүңүздү кетирбеңиз. Кет деген болсо кетиңиз дагы башка жашооңузду, турмушту улаңыз. Мен сизди аны менен жашаңыз деп айтайын десем, 2 жылда bir келсе. Ал мүмкүн арам нерсеге түшүп калуу коркунучу бар, башка нерсе бар, ысык жан дегендей. Ошон үчүн кет десе талаагыңызды алыңыз дагы башка бирөөгө турмуш кылып жашаганыңыз дагы оң. Чечүүчү сизсиз, мен сизге мындай өзүм оюмду айтам, мындай бар деп атайлап мажбурлабайбыз.